үйдө жашабагандан же машиненин жамандыгынан бактысыз болуп калбайт. Же болбосо адамдар баланын жоктугунан да бактысыз болуп калбайт. Адамдар да эркек менен аялдын ортосунда сүйүү мухаббат мамиленин жоктугунан азып, тозуп жок болуп кетет. Ошол себептен эркек менен аял ортосунда мамилени кургула эркектер. Кичине бол кез-кезде гүл сатып бергиле, кез-кезде субханаллах оюнчук алып келип берип койгула, эчтеке болбойт. Кез-кезде субханаллах бир жакшы тамак алып берип койгула, кез-кезде машинеңизге салып катуураак айдап коюңуз, каткырып күлүп койгула. Кээ бирде субханаллах бир ойноп коюп, жана биатлон ойноп койгула, кээ бирде футбол ойноп койгула короңордун ичинде машалла. Кээ бирде мындай бийлеп койгула. Ошондой нерселердин баардыгы үйдө жакшылыкка ырыс келме, күлкү, үйдүн ичинде күлкү. Ошол үйдө береке баардыгынын белгиси болот. Ошо үйдө ынтымактын алып келишине себеп болот субханаллах. Анан эле кабагыңды моун түшүрүп алып, огат болбойдун, өлөйүн деп калман, тигинтип калдым, мону эле баягы кабагың боякта, аш жебей каш жегиле туугандар. Аял да ошондой болсун субханаллах. Мында кабагын жаап эле сен туугандарыңа берип атасың, моңун эле. Жок, кашыңды ачып кой машалла. Туура да мына.